Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бейрутта мындан бир жума мурун шаары селт ettирген жарылуунун курмандыктарын 1 мүнөт тымтырс туруп эскеришти. Белоруссияда оппозициянын лидери балдары үчүн өлкөдөн чыгып кеткендигин билдирди. Шайлоо жыйынтыгына каршы акциялар бүгүн да улантылды. Бейруттуктар 1 саат мурун жергиликтүү саат 18:09 өткөн жумада портто жарылуу болгон учурду 1 мүнөт тымтырс туруп эскеришти. 200-дөн ашуун адам кайтыш болуп, 100 миңдеген кишилер үй жайларынан ажырады. Мындай кооптуу химиялык заттар шаарда сакталганына нааразы болгон тургундар каршылык акцияларын өткөрүштү. Кечинде Ливандын өкмөтү толугу менен отставкага кетти. Өкмөттүн кеткени жөнүндө кабарга эл кубанууда, бирок бардык мүлкүнөн ажырагандар айласыз абалда. Квентин Саммервилл Бейруттан баяндайт. Ливан чет-четинен кулап жатат. Демонстранттар өкмөттүн иши бүткөнүн билишет. Бирок андан да көп нерсени каалашууда. Көз ачыштырган газдын ичинде калган бул демонстранттар өкмөттүн кулаарына аз калганын сезип турушат. Бирок алар буга чейин деле өкмөттү кулатышкан. Жана бул жерде бир аз гана өзгөрүү болгон. Жогору жакта отурган эски жүздөрдү ордун алмаштырып коюу Ливандын кризисин чече албайт. Өкмөттүк имарат басып алынганда чогулгандар бири-бирин кубаттап турду. Бирок алардын маңдайында полиция бар эле. Премьер-министр кызматтан кетүү арызын президентке жөнөткөн менен жаңы киши келмейинче кызматын уланта берет. Өкмөт бүлгүнгө учураган баш калааны куралдуу күчтөр менен көзөмөлдөп жатат. Ливандыктар чечкиндүүлүгү менен белгилүү. Бирок бул жерди тазалап жүргөн тургундар өкмөт аларды жалгыз таштап койгонуна ачууланышууда. Бул жерде жаштардан башка эч ким жардамга келген жок. Өзүңүз байкагандай өкмөттүн айрым кишилери жүрөт, бирок алар эч нерсе кылбай эле. Эч нерсе оңолбой эле. Бизде революция болуп жатат, бирок ал жардам берген жок. Биз көбүрөөк агрессивдүү болуп калдык, бирок бул дагы жардам берген жок. Учурда көчөнү тазалагандан башка эмне кыла алабыз? Бейруттагы айрым үй бүлөлөрдүн боору бүтүн. Назымасуд порттон 2 гана квартал алыс турган бул батирде 70 жылдан бери жашап келет. Жарылуу болгон учурда ал жубайы экөө тең үйдө болчу. Алардын көпчүлүк эшик терезелери талкаланып түшкөн. Эми бул жерден кетүүгө убакыт келдиби деп сурадым. Жок, бул жерден эч жакка кетпейбиз. Гимайзе районунун тургундары бири-бирин жакшы тааныйт. Бул бир имаратта ондогон адам каза тапты. Жардыруу болгон учурда ар ким коңшулары кайда жүргөнүн жакшы билишет. Бирок кээ бирлери азырынча жардам бере алышпайт. Анткени алардын жаракаттары айык элек. Роми Захур Лорет унаасы менен порттун жанындагы чоң жолдо бараткан. Ал жолдошу менен жарылууга чейинки өрттү видеого тартып алган. Доктор Джо Барут жаракат алгандарга операцияны бекер жасап берүүдө. Менин ички туюмумда жок дегенде кандайдыр бир тажрыйбамды колдонуп элге жардам беришим керек. Эгер 5 ай өткөндөн кийин көчөдөн бетинде тырыгы бар адамды көрсөм, буга мен өзүмдү түздөн-түз жооптуу сезем. Кайрадан көз ачыштырган газ жана фейерверктер атылууда. Ливан андан ары кризиске батууда. Бул кырсык Ливан элин бириктиргени менен учурда өлкө өтө оор абалга кептелди. Программаны улантабыз. Беларустагы президенттик шайлоодо негизги атаандаш болгон айым коңшу Литвага чыгып кетти. Өз өмүрү үчүн кооптонгонун айткан Светлана Тихановская шайлоодо Лукашенко 80% добуш алды деген жыйынтыкка каршы чыккан. YouTube'га жарыяланган видеодо Тихановская балдары үчүн ушундай чечимге барганын айтты. Ал шайлоо комиссиясына добуштарды кайра саноону талап кылганы барып, бир нече саатка кармалып калган. Кийин ал кагаздагы текстти окуп, элди каршылык акциясын токтотууга үндөгөн видеосу чыкты. Оппозиция президент Лукашенконун жеңишине каршы иш таштоого чакырууда. Өлкө боюнча каршылык акциясында кагылышуулар болуп, бир адам каза тапты. Лукашенко акцияларга каршы чечкиндүү кадамдарга барарын айтууда. Беларустагы акыркы окуяларга сереп салабыз.
Бул протестчилер шайлоо таза өткөн жок деп нааразылыгын билдирүүгө чыкты. 26 жылдан бери Лукашенконун алдында жашап келген Беларусь калкы өзгөрүүлөрдү эңсеп турат. Европанын дал ортосундагы акыркы диктатура деп аталып келген өлкөдө мындай көрүнүш орун алат деп эч кимдин оюна келген эмес. Бул жердин бийлиги Башибестикке чыдабайт. Үркүтүү ыкмасы катары көчөлөрдө көп полиция жүрөт деген пикирде протестчилер. Бирок каардуу чаралар нааразылык акцияларды токтоткон жок. Миңдеген демонстрант кулак тундурган гранаталар жана көз ачыштырган газга карабай каршылыгын көрсөтүүдө. Менин уулум 26 жашта. Мен болгону полиция унасын сүрөткө тартып алганым үчүн аны кармап кетишти. Алар мени камашы керек эле. Уулумду чыгармайынча бул жерден кетпейм. Президент Лукашенко зомбулукка жол берилди деп протестчилерди айыптады. Демонстранттар айрым мамлекеттик мекемелерди тосуп алууну көздөп жатат. Муну биз көпкө айтып келдик. Буга чейин мага ишенбегендер да болду. Демонстранттар стабилдүүлүктү бузуп жатат. Бирок бул жерде революция болбойт. Миңдеген добуш берүүчүлөр шайлоо күнү алардын добушу Лукашенконун бийлигине чекит коюуга жардам берет деп үмүттөнгөн. Көптөр анын башкаруусу алдында өлкө туңгуюкка кептелди деп ойлойт. Айрымдар президент Лукашенкону шайлоодо жеңилгенин мойнуна алуусун талап кылууда. Кече күнү болсо оппозиция лидерлери шайлоо тууралуу расмий нааразылыгын билдирди. Лукашенко расмий түрдө шайлоодо жеңип чыкты. Бирок көчөгө чыккан Беларустун эли чынында ал уткан жок экендигин жакшы билет. Азыркы учур Беларустун мындан аркы тагдырын чече турган мезгил. Эми болсо тургундар өз позициясынан жазбай, чыныгы өзгөрүүлөрдү алып келе алабы деген суроо тигинен турат. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуккан кишилердин жалпы саны 20 миллиондон ашты. АКШдагы Джон Хопкинс университети 730 миң адам кайтыш болгонун эсептеди. АКШ коронавирустан эң катуу жапа чеккен өлкө. Жалпы жуктургандардын 25% жана ковидтен эң көп киши каза болгон өлкө Америка экен. Гонконгдо демократиячыл активист Агнес Чоу күрөөгө бошотулду. Ал кечээ аймактагы жаңы коопсуздук мыйзамын бузган деген негизде камакка алынган. Ушул эле мыйзамга байланыштуу камакка алынган гонконгдук медиа ишкер Джимми Лей дагы күрөөгө коюу берилет деген имиштер айтылууда. Тайвандын тышкы иштер министри Кытай өлкөнү кезектеги Гонконгго айландыргысы келип жатат деп билдирди. Бул билдирүүсүн Ву мырза Тайпейде Американын саламаттыкты сактоо министри менен чогуу өткөргөн пресс жыйында айтты. Бейжин Тайванды өзүнүн аймагы деп санап, анын Гонконгго берилгендей бир өлкө эки система моделиндеги автономияда болушун каалайт. Бразилиянын Синоп шаарчасында Амазон токоюндагы өрттү жергиликтүү тургундар колундагы болгон чамасы менен өчүрүүгө күчүрөп жатат. Август айынын башынан бери бразилиялык Амазондо өрт күчөдү. Өлкөнүн космостук изилдөө борбору 6000 жерде өрт болуп жаткандыгын каттады. Президент Болсонаронун өкмөтү бул боюнча аракет көрсүн деп кысымга алынууда. Жаңы Зеландия өлкөдөгү эң ири шаардын тургундарына 3 күн үйүңөрдөн чыкпагыла деп буйрду. Оклендде 4 кишиге коронавирус жукканы аныкталган. Премьер-министр Ясинда Арден бул кадам вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн зарыл экендигин айтты. Жаңы Зеландияда 100 күндөн ашуун убакта бир дагы жаңы жуккан учур катталган эмес. Афган өкмөтү туткундагы 400 талипти бошотууга макул болуп, Афган тынчтык сүйлөшүүлөрү алдыга жылууда. Келерки аптада болжолу Дохада Афган өкмөтү менен талиптер бетме-бет жолугуп сүйлөшүүлөрдү улантат. АКШ менен талиптер ортосундагы жыл башындагы келишимден бери эмне өзгөрдү деген маселени карайлы. Февралда жетишилген АКШ менен Афган талиптеринин ортосундагы тынчтык келишими Афганстандагы тынчтык жарыянында ири кадам катары саналган. Шарттарды аткаруу боюнча жылыш болуп келгени менен, Афган өкмөтү менен Талибандын ортосунда көпкө чейин тынчтык орнотуу боюнча майнаптуу сүйлөшүү болору тууралуу дали күмөн саноолор бар. АКШ Талибан макулдашуусунун негизги шарттарында АКШ аскерлерин чыгаруу мөөнөтү жана келечекте Афган жеринде
АКШнын коопсуздук күчтөрүнө коркунуч келтирбөө кепилдиги камтылган. Алгач Аль-Каида жана башка террористтик уюмдар менен байланышыңарды үзүү боюнча убадаңарга туруп, ислам мамлекетин жок кылуу боюнча күрөштү уланткыла. Өткөн аптадагы зордук зомбулуктун кескин азайышынан улам бардык ооган жарандарында терең жеңилдөө сезими пайда болду. Муну кубаттап, колдоп, зомбулукту азайтуу боюнча иштерди алып барууну уланткыла. Ушул жылдын март айында АКШ Ауганстандан аскерлерин чыгарып кете баштаган. Июнь айына чейин 8000 аскерди чыгарып кетишти. Коопсуздук шарттары аткарылса, АКШ 14 айдын ичинде аймактан аскерлерин биротоло чыгарып, атайын күчтөрдүн аз сандагы гана жоокерин калтырууну көздөп жатат. Ал эми Талибан Ооган өкмөтү тарабынан кармалып турган 5000 туткунду бошотууну талап кылган. Бул эң талаштуу маселелердин бири катары каралууда. Ооган өкмөтү болсо өткөн бир нече айда жалпы 5000дей Талибан туткунун бошотконун айтууда. Буга жооп кылып Талибан 1000ден ашуун Ооган өкмөтүнүн туткунун эркиндикке чыгарган. Бирок Ооган өкмөтү коопсуздук себептеринен улам 400 Талибан туткунун бошоткусу келбей турганын билдирген. Мындан улам Талибан сүйлөшүүдөн баш тарткан эле. Келишим боюнча эки тарап тең зомбулукту кескин азайтышы керек. Андан бери Талибандын АКШ күчтөрүнө кол салуусу кескин кыскарганы менен Ооган өкмөтүнө кол салууну күчөттү. Макулдашууга жетишилгенден кийин 45 күндүн ичинде Талибан Ауганстанда 4500дөн ашуун кол салууну уюштурду. Муну менен былтыркы жылдын ушул убагындагы маалыматка салыштырмалуу зомбулук 70%га өскөн. Зомбулуктун өсүшүнө эки себеп бар. Биринчиден, учурда Талибан америкалыктар менен оогандарга кол салбай, бир гана ооган аскерлерине кол салып жатат. Экинчиден, тараптарга таасир эте ала турган эл аралык уюмдар жок. Жана Талибан келечектеги ички ооган сүйлөшүүсүндө үстөмдүк кылуу үчүн зомбулукту күчөтүүдө. Талибан менен Ооган өкмөтүнүн ортосундагы алгачкы бетме-бет жолугушуу жараяндагы кийинки маанилүү кадам болот. Эч бир тарап тең жолугушуу күнүн аныктабаганы менен Курманайтка карата 3 күн ок атышуу токтотулганы жакшы белгиден кабар берип, ишеничти пайда кылды. Катардын баш калаасы Доха тараптар кайрадан жолуга турган жер болуп калышы мүмкүн. Баардык белгисиз жагдайларга карабай, Ауганстандык жайкын тургундар тараптар тынчтык келишимине жетишип, зомбулук токтооруна жана кыйраган өлкө келечекте коопсуз болоруна үмүт артып келет. Эми спорт жаңылыктары. Премьер-лигада Ливерпуль Костас Цимикасты Олимпиакос клубунан алып келди. Цимикас грециялык клубтан 15 миллион долларга өтүп келди. Контракттын мөөнөтү 5 жылга созулат. Ошентип оюнчу Ливерпулдун бул сезондогу алгачкы жаңы оюнчусу болду. Европа лигасында Манчестер Юнайтед 1-0 эсебинде Копенгагенди утуп алды. Маркус Рашфордтун голу саналбай калган соң оюнга ашыкча убакыт берилип, Бруно Фернандес гол киргизди. Ошондой эле кечээ болгон оюнда Николо Барелла жана Ромело Лукакунун голдору Интер Миланга жеңиш алып келип, Байер Леверкузен утулду. Европа лигасында бүгүн түнү Wolverhampton ойнойт. Бул англис командасы 48 жылдын ичинде биринчи жолу Европа чемпионатынын чейрек финалына өттү. Нуно Эспирито Испаниялык Севилла менен оюн жеңил болбойт деп айтты. Севилла Европа лигасын 2007 жылдан бери 5 жолу уткан. Мындан тышкары украиналык команда Шахтер Донецк Басил командасы менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда Кытайда аквариумда жашап келген 2 белуга киттери Исландияда жаңы жайга которулду. Чоңураак жайга көндүрүү үчүн киттерди атайын машыктырышкан. Аларга мүмкүн болушунча жапайы жаратылышка жакындаган шарттарды түзүп беришти. Мындан кийин аларды океанга коюп беришет. Ага чейин бул киттер арктикалык сууга мүнөздүү болгон түрдүү өсүмдүктөрдү, жаныбарларды дагы көрүшөт. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы барагында турат. Биздин дарек BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, радио программабызды уксаңыздар болот. Биз берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анал Парган Акчулпун Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.